7-iyunda Талас шаарындагы 3-канал телеканалынын кеңсесинде өрт коюп кетишкен. Каналдын жетекчиси Жаннат Токтосунова ал кеңсе атайын өрттөлгөнүн, бардык техникалар күйүп кеткенин айтты. Айтымында терезени сындырып, өрт чыгаруучу каражатты ыргытышкан. Эч бир адам жабыркаган эмес. Бул окуяга байланыштуу Кыргызстандагы көз карандысыз журналисттер союзу Ички иштер министрлигинен 3-каналдын офисин өрттөп, материалдык чыгым келтирген адамдарды таап жазалоону талап кылды. Жылдыз Бекбаева бул окуя боюнча мындайча пикирин билдирди. Журналисттер барыбыз каналдын өкүлдөрүнө чалып маалыматты тактай баштадык. Анткени мындай маалымат албетте журналисттик коомчулукту өтө тынчсыздандырат. Бүгүнкү күндө журналисттик коомчулук, журналисттердин көз карандысыз союзу коомчулукка, укук коргоо органдарына кайрылуу жасап отурат. Анткени бул иш тыкыр иликтенип, бул ишке барган, ушундай кадамдарга барган адамдар тез арада кармалып, ошол мыйзам чегинде өз жазасын алыш керек да. Анткени быйыл өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда 2 шайлоо болот. Анан бул жаш телеканал Талас шаарында иштеп атканда 2017-жылдан бери иштейт. Анан кимдин куйругун, кайсы ажыдардын куйругун басып алганын эми азырынча бизге белгисиз. Каналдын өкүлдөрү да бул тууралуу маалыматтарды ачыктай элек. Тилекке каршы укук коргоо органдары дагы мына кечээден бери бул маалымат боюнча эч кандай бир официалдуу билдирүү тарката элек да. Анан биз журналисттик коомчулук талап кылат элек бийлик өкүлдөрүнөн, укук коргоо органдарынан ушул иш тыкыр иликтенип, ушул кадамга барган адамдар өз жазасын алыш керек. Телеканал жетекчиси бул окуяны журналисттерди коркутуу аракети катары баалады. Анткени буга чейин деле каналды жабуу аракети болгонун, бирок канал жетекчилиги сактап калганын кошумчалады. Токтосунованын билдиришинче, телеканал болжол менен жалпы суммасы 10-15 миң долларлык чыгымга учурады. Талас облустук ички иштер бөлүмүнүн маалыматы боюнча окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Журналист Улкан Кожоева да Таластагы окуяны укук коргоо органдары тыкыр иликтеши керек деп эсептейт. Бардык мыйзам талаасында чечилиш керек. Кандай гана жагдай жаралбасын. Эгерде чындыгында бул атайлап кылынган иш болсо, ошол нерсе далилденсе, бул ошону кылган адамдар, ошону кылган тарап өзүнүн жазасын алыш керек мыйзамда. Себеби дегенде бул эртеңки биздин коомдо жүргөн жана ошондой эле коомду чагылдыруучу материалдарыбызга кепилдик болуп бериш керек. Себеби дегенде биз журналисттер айбыгып калбашыбыз керек. Биз эртең бир коркунучта жашабашыбыз керек. Мүмкүн мени да келип өртөп кетер, мүмкүн мени да уруп чаап кетер деген коркунуч болбош керек журналисттерде. Бул нерсе башкаларына дагы сабак болуш керек. Мен ойлойм, күч түзүмдөрү, укук коргоо органдары буга туура баа берет. Жана туура чечим кабыл алып, ошол бул ишти жасагандарды таап өзүнүн жазасын берет деген чоң үмүттөмүн азырынча. Эскерте кетсек, 3-канал Талас облусунда 2017-жылдан бери иштеп келет. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.